Dagы bir ugarmanыбыз бар. Ugarman, kulak sizde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. aleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Taqsir sizden Allah razı olsun. Sizge bir sorumuz var ele. Aytыңыз. Тирүүлөргө дагы катма Кур'ан багыштап койсо болобу? Ошол жөнүндө Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын айтылганы, анык айтылганы барбы ошону тактап? Андай жок, андай айтылган жок. Тирүүлөргө деле өлгөндөргө айтылган жок. Бирок алымдардын ошол пайгамбардын хадистерин үйрөнгөн алымдардын айтуусунда хатим Кур'ан окуп, Кур'ан толук түрдө окуп бүтүп тирүүлөргө да өлгөндөргө да багыштап койсо болот. Ошондой эле Куранды толук бүтүргөндүн фазилет сооптору бар. Хадистерде анык айтылган, Куран окугандын канчалык сооптору бар экендиги хадисте көп айтылган. Ал эми Куранды окугандын сообу канчалык көп деп айтылса, демек бул ошол адамдын тирүүсүнө да өлгөндө жете берет дегенди мындай кыйы түрдө, сөзсүз түрдө камтып кетет. Анткени эмне үчүн адамдар окуйт Куранды? Сооп алуу үчүн окуйт да. Ошол тирүү адам окуп аткан демек өзүнө сооп жетип атат деген сөз да, урматтуу бир тууганым. Азыр мына мен деле ушул жака келдим. Тирүүмүн, өлгөн жокмун, азырынча тирүү турам. Азыр ушу мүнөттөрдө анан демек кылып аткан иштерим өзүм тирүүмүн, мага сооптордун жазылсын деген ниет менен келип турам да. Бул жерде кимдир бирөөгө жагынайын же болбосо башка бир нерсе кылайын деп эмес, балким Кудайдан сооп ээ болуп калайын деп. Куран окуганда мына ушундай, эгерде кимдир бирөө Куранды хатым кылса же жарымын окуса, ал ошол тирүүсүнө сооп өзүнө жете берет. Ал эмес бирөөгө багыштаган болсо, ушул багыштаган бирөө тирүү болсо, ага деле сооп жете берет. Жалпы далилдер мына ушуну бизге кабар берет.